Bir жуманын ичинде эле өлкөнүн 2 облусунда мектеп окуучуларынын арасында чыр чыгып, өкүнүчтүүсү мындай уруштун арты Кочкордогу жаш баланын өлүмү менен аяктады. Сөз оңунан бузулбайт демекчи, ачыгын айтканда бардыгыбыз эле мектеп окуучусу болгонбуз. Бизде дагы биринчи, экинчи атаман деген түшүнүк болгон. Ошол эле учурда кез-кезде баягы муштум кезеп калган учурлар дагы кездешип калчу. Ал эми азыркы учурда жылдын мындай учурлар абдан эле күчөп бартабы, көбөйүп бартабы, айтор массалык маалымат каражаттардан тигил облустан, бул облустан мектеп окуучусу көз жумуптур же болбосо бычак жептир деген окуяларды көп укчу болдук. Ким күнөөлүү? Мугалимби же болбосо өзүнүн баласын көзөмөлдөй албаган ата-энеби? А балким биздин азыркы коом күнөөлүүдүр. Жооп берүүгө абдан оор болгон суроо. Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын түз эфиринде Ар тарап программасы, анын алып баруучусу мен Айбек Бийбосунов. Алдыдагы 40 мүнөт бою биз менен бирге болуңуздар. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, дароо эле мен биздин бүгүнкү талкууга катыша турган коноктор менен четинен тааныштырып баштасам, азыркы учурда менин оң жагымда Ички иштер министринин коомдук коопсуздук башкы башкармалыгынын башкы тескөөчүсү Марат Сатаев. Ал эми биздин экинчи коногубуз Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаева. Ал эми биздин үчүнчү коногубуз Балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин кызматкери Талайбек Жакыпов мырза. Ал эми төртүнчү коногубуз Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары Эрлан Алимбаев. Урматтуу коноктор, биздин студияга келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ошол эле учурда урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздин дагы салмактуу сурооңуз болсо, сиз дагы узатканга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Болгону экранда пайда болгон телефон номерге гана байланышып коюшуңуз керек. Урматтуу коноктор, биздин азыркы учурда дал ушул көйгөйгө байланышкан биздин бир чакан сюжетибиз бар эле. Ошого көңүл буралы дагы, андан кийин анан талкуубузду уланталы. 21 январь күнү болжол менен саат кечки 10:00 Ош облусунун Араван районунда мектеп окуучулары арасында массалык мушташ болгон. 9-11 класстын окуучулары арасында баскетбол боюнча мелдештеги пикир келишпестиктин арты эки жаат болуп мушташка айланган. Урушуп кетип, Санат деген бир бала урду, Элзат деген. Балдар жаңжалды чечүү үчүн кечинде жолугуп, мамилени ээн таладан тактоону сүйлөшүп коюшкан. Болжол менен кечки саат 14 чамасында окуучулар Жаңы Абад жана Уйгур Абад айылдарынын ортосундагы ээн таладан чогулушуп, жаңжал мушташка айланып, жыйынтыгында бычак колдонуп 4 бала жаракат алган. Милиция кызматкерлеринин маалыматы боюнча мушташка эки тараптан 4 бала келип, жалпысынан 8 бала катышкан. Мелдешти өткөзгөн учурда эч ким ошо ички иштер органдарына ошондой мелдеш өткөзүп атабыз деп кабарлаган эмес. Ал мелдешти өткөзгөн боюнча чындыгында жергиликтүү бийликке дагы билдирген эмес, өз алдынча ошо мектептер ортосунда эле уюштуруп койгон. Азыр бул боюнча дагы ошол атайын териштирүү жүрүп жатат. Балдардын биринин акыбалы оор болгондуктан Ош шаардык ооруканага жөнөтүлгөн. Дарыгерлер анын жүлүнүнө бычак сайылгандыктан баспай калуусу мүмкүн экенин айтышууда. Ал эми калган 3 бала райондук ооруканага жайгаштырылган. Алардын экөөсү бычактан жаракат алып, ал эми бирөөсүнүн баш мээси чайкалган. Ички иштер кызматкерлеринин айтуусунда балдарды тийиштүү көзөмөлгө албагандыгы үчүн ата-энелер жана мугалимдер мыйзам чегинде жоопко тартылышы керек. Бирок бул иш боюнча жергиликтүү билим берүү башкармалыгы мугалимдер жооп бербейт. Себеби окуя түндө болгондуктан ал убакта балдар ата-энелердин көзөмөлүндө болушу шарт экенин билдирген. Мугалимдер эми кичине кыйналышып атат. 24 саат бою тагыраак айтканда мектеп окуу процесси түгөгө мезгилден кийин деле биз окуучулардын жоопкерчилигин тарта берсек кандай болот деген вопростор жаралып калып атат да. Январь айында мектеп окуучуларынын арасында мындай уруштар биринчи ирет болгон жок. 19 январь күнү кечинде Нарын облусунун Кочкор айылында Капар Кыдыралиев атындагы мектепте мушташ 10 класстын 5 окуучусунун арасында тутанган. Окуучулардын бири үйүнөн бычак алып чыккан. Аталган кагылышуунун жыйынтыгында 17 жаштагы 10 класстын окуучусу ордунан каза табып, ал эми дагы бири оор акыбалда ооруканага жеткирилген. Марат мырза, ушул эки окуянын изи суу элек эле жакында эле бир 2 күн мурун жаңылбасам Нарын шаарында дагы ушундай массалык мушташ кайталанып, анда жаңылбасам 9 класстын окуучусу бычак жеди. Эми ушул бир жуманын ичинде болуп өткөн окуялар боюнча иликтөө жүрүп атабы? Жүрүп атса канчалык деңгээлге жетип калды? Ушул жөнүндө бир кыскачараак маалымат берип кетсеңиз. Акыркы айтылган нерсе Нарын шаарында ал жерде жана сиз айткандай эки бала мушташкан. Анан бир баланы жана маки менен сайыган да бут жагына. Азыркы учурда ал боюнча кылмыш иш козголгон.
күнөөлүү бала азыркы учурда үй камагына чыгарылган. Тергөө амалдары жүрүп атат ал боюнчачы. Но эки факт боюнча жанагы Араван менен Кочкор боюнча кылмыш иш козголгон, эки факт боюнча. Азыркы учурда Араван боюнча күнөөлүү балдар азыр үй камагына чыгарылган. Кочкор боюнча жанагы Сайүйген бала азыркы учурда камакта. Тиешелүү тергөө амалдары жүрүп атат ал боюнча. Андан тышкары азыркы учурда жанагы милициянын кызматкерлери үстүнөн азыр тиешелүү кызматтык ийгиликтөө жүрүп атат. А кызматтын ийгиликтөөнүн негизинде күнөөлүү милициянын кызматкерлери тиешелүү жанагыга тартылат, жоопко тартылат. Талай мырза, мындай суроо бергим келип атат да, эми албетте бул окуя болуп өттү, абдан өкүнүчтүү. Анан биз кимди күнөөлөй алабыз бул жерден? Ошол балдарына көзөмөлдөп ар бир кадамынын артынан баягы сая түшүп албаган ата-энелердиби, же болбосо мектеп жаатында дагы бир күнөө кетирип атабызбы азыр? Эгерде биз Айбек суроону ким күнөөлдөгөндөн мурда бул эмне себептен деген суроо койсок, ошондо мүмкүн ошону тиги ар кандай мектептеги жанагындай жаңжалдардын алдын алууга мүмкүн болот эле деп ойлойм да. Анан бул жерде эмне себептен деп атпайбыз? Ошол биз өзүбүздүн мектепте окуп аткан балдарыбызга, мектеп эмес чоңдорубуз деле өзүбүздүн ички сезимдерди чыгарганды билбейбиз да, ачуубуз келгенде, ызалансак, корксок, же болбосо кандайдыр бир жерден бир өзүбүздү кем сезип ачуулана турган болсок, ошонун чыгаруунун башка бирөөнө зыян келтирбей туруп, чыгаруунун жолун биз ошо балдарыбызга үйрөтө албай атабыз да. Бала деген бала да, ал темир канатып эчтеке билбейт, азыр эмне кылаарын билбей турган учурда өзүн кем сезип калганда, ачуусу келгенде, ыза болгондо ошол ачууну кантип чыгарган жолун билбейт, эч ким үйрөткөн жок аларга. Демек алар ачууну, ызаны чыгаруунун бир гана жолу бул муштун көтөрүү, жана бычак деп ойлошу мүмкүн да. Биз кандай кадамдарга барышыбыз керек ушундай көрүнүштөрдүн баягы туу орду менен жок кылыш үчүн? Ошондой көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн бул жерде жалгыз эле мектеп же болбосо тиги ички иштер жанагы өспүрүмдөр менен иштөөчү бөлүм деп атпайбыз. Булар эмес, жалпы жамаат кийлигиш керек да. Жамаат дегеним ошол мектептин тегерегинде курчап турган, ошол мектепте окуп аткан балдар, алардын ата-энеси, мугалимдер, ошол эле мезгилде жергиликтүү бийлик. Мына ушулардын биргелешип иштөөсү аркылуу гана, биргелешип иштей турган болсо, ошондо гана биз момундай мектептеги балдар, өспүрүмдөр ортосундагы ар кандай чыр чатактын алдын алууга мүмкүндүк болот да. Өзүбүздө бизди карап көрсөңөр, бизде бүгүнкү күндө мектеп бул коомдун эле күзгүсү да. Биз коом кандай болсок, мектеп ошону бизге просто мындай кылып азыркыга чыгарып көрсөтүп берип атат да. Мына могул жол менен баратасыңар. Токтоткула деген бул балдардын эскертүүсү да. Эгерде силер ушул бойдон кете бере турган болсоңор, чоңдорго бизге айтып атат. Ушул бойдон кете бере турган болсоңор, келечекте биз ким болобуз, анан силер кандай жашоодо каласыңар дегенди мындай эскертүү берип атат да. Анан ошол биз эскертүүнү билгенден кийин, демек ошол эскертүүгө жараша, ошол эскертүүнүн алдын алганга бир ички иш-чараларды иштеп чыгышыбыз зарыл болуп турат да бүгүнкү. Ушундай эмеске бир мисал келтирейин деп атам. Өткөндө бир жеке менчик мектеп менен барып таанышып келдим. Эми ал жерден окуучу эртең менен таң атпай бир 8-9да барган окуучу кечки 6да бошойт экен. Ошол учурда ортодон тамактанууга да жетишет, баягы сейилдөөгө да жетишет, анан ар кандай ийрим спорттук иш-чараларга катышат экен. Эми баарыбыз эле түшүнүп жатса керек, 6дан кийин бошогон мектеп окуучусу эми мушташкысы деле келбесе керек, чарчап эле үйүнө барып жатат, эртеси кайра эле ошол учурдан. Муну айтканымдын себеби бизде мектептерде ушул ийрим маселеси абдан оор көйгөйлөрдүн бири болуп атат окшойт. Ийрим маселеси сиз айтып атпайсызбы азыр жанагы жеке менчик мектептер? Мен сиз менен азыр бул жерден да макул эмесмин. Эртеден кечкири жүргөн бала ошол мектептин ичинде дагы ошол бул бала элементардуу ата-эненин да мээримин көрүш керек, ата-эненин тарбиясын да көрүш керек. Анан эртеден кечкири эле миллион деген акчаны ата-эне берип коюп, анан ошол эле мектепте жүрө бергенде бул баланы дагы кийин кандай стресске, бул жөн жашоодо кандай стресске алып келет. Анан азыр мектептерде сиз ирими кружок деп атпайсызбы? Ирими кружоктун баары тең бүт мектептердин баарына жайылтылган. Бул 404 токтомдун негизинде кагаз бетинде жайылып атат. Бирок иш жүзүндө мен сизге айтайын, бак алыскы аймактарда баардык иримдер бар деп мен айта албайм да, анткени тил буруп кетти. Бул боюнча деген атайын прокуратура, финполиция, счетная палаталардын баары текшерилет. Анткени бул ирими кружокторго өкмөттөн акчаны бекер төлөнүп берет.
ошол балдарды ошондой иримдерге тартсын деп. Мисалы ар кандай иримдер болот. Мисалы предметтик 14 предметтик сабактан тышкары дагы спорт иримдери да жүрүп атат, же болбосо жана музыкалык аспап иримдери да жүрүп атат. Көбүнчө таланттуу балдардын баарын тең чыгарып атабыз. Олимпиададан же болбосо жана чет мамлекеттен 130 мамлекеттин ичинен 1-чи, 2-чи, 3-чү орун Кыргызстандын жарандары, именно окуучулары ошол айыл жергесинде окуган балдар эле алып келип атат да. Мисалы анда жетишкендиктер болуп атат. Анда мойнаш керек. Талай мырза ушул ирим боюнча жана дагы сөзсүн улагын чыгарып аттыңыз эле да. Иримдер боюнча айтып аттым эле. Мындай болуп атат да, эгерде бир 14-20дан ашык ирим боло турган болсо, ошол 20 иримдин бир 4-5 гана фактически иштейт да. А калган иримдердин баары тең кагаз жүзүндө калып, акча көмүскө жол менен мектептин жетекчилеринин колуна тиет деген кеп болуп атат да. Эгерде ошол иримдер ачык иштей турган болсо, азыр жөн эле барып эртең же бирси күнү бир эле мектепке барып кирип бергүлө. Ошол иримдин кружоктор, иримдер кайсы маалда, саат канчада боло тургандыгы тууралуу илинип койгон табличкалар жок да. Эгерде ошол иримдердин иштеп аткан ата-энелер көзөмөл кыла турган болсо, айталык мектептин эшигинин астында илинип турса, бизде момундай болгон иримдер бар. Бир 20 иримдин анан саат мынчада кабыл алат деген эшиктин астында килейген тактада жазылып турса, ар бир келген ата-эне ошону көрөт дагы баласы ээрчитип келет. Талай мырза сөзүңүзгө аралжы, азыр бизге байланышка чыккан телефондук байланыш бар экен, көрөрмөн байланышка чыгып атыптыр, ошол кишинин сөзүн угуп алалы, андан кийин анан талкуубузду уланталы. Алло, саламатсызбы? Бизди күтө албай калды окшойт. Сиз Токтоп кетейин, сиз айтып атпайсызбы? Ал деген азыр бүт мектептерде расписание. Расписание деген окуу жылдын башында эле утверждение мектептин директору утверждать этип туруп, мектептин оозунда эле илинип турат. Ошол ирими кружоктордун бардыгы тең сабактан кийинки, мисалы 6 сабак, сабакта 5 сабак болсо, 6-чы сабак ошо ирими кружокторуна болуп кирет да. Түшүнүктүү ушундай. Сизге Эрлан мырза, сизге суроо берейин деп атам да, ушундай өкүнүчтүү окуя болоору менен Акыйкатчы институту силер дагы барып өкүлчүлүктөрдү жиберип, багы өзүңөрдүн иликтөөңөрдү жибереткенсиз, жүргүзүп турасыңар, мен билгенден. Анан силер бул себептерин эмнеден билип атасыңар? Ушундай мектеп эрекетчилигинин себептерин эмнеден көрүп атасыз? Эми бул маселе өтө оор. Ал жана менин коллегаларым айтып кеткендей эле бул комплекстүү иш-чараларды алып барыш керек бул маселени чечүү үчүн. Бул мектептерде жанагы соцработниктер, психологдордун ишмердүүлүгүн дагы камсыз кылып бериш керек. Ошол жетиштүү болот абы? Жаш өспүрүмдөр менен иштей турган багы социалдык кызматкерлер жетиштүүбү ар бир мектепте? Ал эми шаарларда, борборлордо мүмкүн бардыр. Бирок сиз айтып аткандай эле алыскы райондордогу мектептерде кээ бир мугалимдер 2-3 милдетти аткарып иштейт. Ал эми канчалык профессионалдуу соцработник же профессионалдуу психологуну эми өзүңүздөр билесиздер, айыл жерде специалист жетишпегендиктен 1-2 должносттордо совмещать эткен учурлар да бар. Ошого биз дагы көңүл буруп, ошол сунуштарыбызды берип атабыз өкмөткө, өзүбүздүн жылдык Эрлан мырза, азыр бизге дагы бир сөзүңүз бар алжы. Бир башка угулат да, мектеп рекети дегенде таптакыр башка угулуп атат, Эгерде биз ошонун ордуна жөн эле өзүнүн аты менен бул каракчылык деп айта турган болсок, башкача угулат да кулакка. Ошондо жанагы балдарга тарбия берип атканда, коомчулукка, ата-энеге айтып атканда, сенин балаң рекет экендигин каракчылык кылып атат. Аралжы, алло, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Угуп атабыз, катуураак сүйлөп сурооңузду бериңиз. Мугалимдерди жакшы колдой атасыздар. Мугалим мисалы үчүн балдар мектепке кирет, сабакка кирбей коет. Эмне үчүн кирбейсиңер мугалимдер урушса баланы. Же болбосо балдар келбей койса, эмне үчүн келбейсиңер балдарды урушса, алар барат ата-энеге мугалим урушат. А сен эмне үчүн балдарды урушуп атасың деп күч органдар келип мугалим урушат. Орто жолдо мугалимдер балдарды уруша албай атат, балдар өз билгенин иштерге барып атат. Ушул суроого мен дагы толуктайын деп атам. Мисалы, мен мектепте окуп жүргөндө мугалим же болбосо агай тентектик кылсак бир колду кыса кармап, же болбосо бир башка чаап койчу да. Биз аны укканда эч кимге барып арызданып барчу эмеспиз. Азыр болсо абал такыр эле башка, акырын эле бир мугалим колунан катып кармап кое турган болсо, ата-энесине чуркап барып, багы айгай салып атабыз да. Ушул суроону берейин деп атат окшойт да. Бул ата-энелер дагы баласына аябай болушу, анан жыйынтыгында көзөмөлдөмөй калып атат депчи. Бул жерден Ушул суроого биз чакан жарнамалап түрмөк бар экен, азыр билдирип атышат. Ушул суроого ошондон кийин кайтып келели.
Буга чейин жана бизге суроо келди, баягы балабыздын көзүн карап аябай эрке кылып жиберип атабыз деген таризде берди окшойт да. Сиз жооп бересизби суроого? Эми бул жерден де мисалы Ата-энелердин жоопкерчилиги жөнүндө айтып атат. ата-энелердин азыр мыйзамдарда жазылып калбадыбы? Жакын арада эле биз ошолордун баарын тең иликтеп чыкканбыз да. Билим берүү мыйзамында жазылып жүрөт ата-эненин милдети менен ата-эненин укугу. Анан окуучунун милдети менен окуучунун укугу деп жазылган. Бирок ошол тилекке каршы биздин азыркы учурда ата-энелер деген аябай жакшы укуктарын билет, милдеттерин да билет. Бирок жоопкерчилик деген жок да. Азыркы учурларда биз азыр аппарат омбудсменага дагы мындай сунуштарды берип атабыз, жогорку кеңешке да аябай жакшы сунуштарды берип атабыз. Ата-энелерди жоопкерчиликке тартылсын. Эгер мисалы мектептеги балага азыр мисалы үстөмдүк кылып койсо, ата-энелер келип ошо же мугалимди чабып кетет. Азыркы учурларда азыр мугалимдерди да защит этип коюш керек болуп калды да. Же болбосо ошол мугалимди соттоп жиберет, же болбосо ал мугалимди жумуштан кетире беребиз. Бул учурларда өзүңөрдө сиз айтып кеткендей бул чоң саясатка айланып кетет. Ошондуктан азыркы учурларда милдет мугалимдер окуучуларга үстөмдүк кылбаш керек. Мындай тарбиялайт, бирок мындай мээримин төгүп, анткени акыркы учурларда байкап атасыңар, азыркы учурларда үй бүлөлүк зомбулук абдан чоң күчөп атат. Байкап атасыңар, керек болсо өзүнүн ата-энеси, атасы, апасы балага кол салып берген учурлар болот. Анан ошондуктан биз айтабыз, бул балдар деген зордук, зомбулукту үй бүлөсүнөн көрүп аткандан кийин мектептен андай нерсени көрбөш керек. Ошондуктан азыркы учурларда биз билим берүү тармагы, бир эле билим берүү тармагы бул тарбия жагына жооп бере албайт. Ошондуктан быйыл 2016-17 жылы биз 8 келишим түзгөнбүз. Бул Ички иштер министрлиги, социалдык өнүктүрүү министрлиги, саламаттык сактоо, культура, оборона ушулар баары бар да, жергиликтүү органдар менен. Бул органдар билим берүү тармагына балдарды тарбиялоо жагына жардам берет. Анткени жанагындай зордук, зомбулуктар болуп кеткенде, мисалы мугалим жоопкерчиликти көтөрө албай баратканда, бул жакта бизде ички иштер жардам берип колдоп туруш керек. Эми ушул жерден дагы бир суроо берип атам, Марат мырза, жана биз көтөрүп кетпедикпи? Көп учурда мисалы эми шаардык борбордук мектептерде маселе жок. Ар бир мектептерде жаш өспүрүмдөр менен иштей турган милиция кызматкери отурат. Ал эми айыл жергесинде бул маселе оор, жаңылбасам. Мындай айтып коеюн, аябай эле оор. Например, азыр бизде республикада 2 миллиондон ашык жаш өспүрүм бар бизде. Анан бизде мектептен эле 2000ден ашык мектеп бар. Жанагы эсептөп эле коелу, вуздарды, суздарды, лицейлерди эсептөп эле коелу. Анан республика боюнча бизде 600ден ашык эле инспектор дегенибиз бар. Биз деген азыркы буйруктун негизинде азыр Бишкек менен Ошту жаптык. Бишкек менен Ошту шаарда ар бир мектепке бирден идеген. Мисалы алсак, Ош облусунда бир инспектор 5-6 мектепти карайт. Анын аралыгы, айылдардын аралыгы 30 километр, 50 километр, кээ бирөө 70 километр. Түржумада келсе керек, келбесе жок деген. Келбесе келбейт, ошол бир себеп болуп атат да, ошо штаттык жетишпегендик болуп атат да. Жана биз дагы сүйлөштүк, Талабек мырза, биз сүйлөшкөндө ошол бир маселе көтөрүлдү да, көпчүлүгү ата-энелери чет жакта жүрүп, баласына көп көңүл буруп айтат депчи. Ушул маселе чындыгында эле орчундуу көйгөйлөрдүн бириби? Эң негизгиси ал эмес. Бүгүнкү күндө бизде жөн эле ушул ата-эне өзүнүн ата-энелик милдетин унутуп калды десек да болот да. Жанагы экономикалык чыр, анан мен жумуштан колум бошоп айтат. Ата-энеси бияктагы эле кишилер бар. Ушул эле жерде ата-энеси менен чогуу турган, менин практикамда болгон, даже ошол атасы дагы чоң кызмат иштейт, апасы дагы бир жерде чоң жерде иштейт, экөө тең монда жакшы үй бүлөдө жүрсөк, баласы үйлөнгөнүн билбей калган. Баласы 1 ай бою уже үйлөнүп алып үйүндө жашап турган. Демек, бул эмне жөнүндө айтып атат? Биз балага таптакыр эле көңүл бурбай атабыз да. Анан балага таптакыр көңүл бурбай калгандан кийин бала эмне кылат? Балага дайыма мээрим керек, сүйлөшүү керек да. Ал жок болгондон кийин бала ошол мээримди, сүйлөшүүнү, өзүнүн бир көйгөйүн чечүүнү ал көчөдөн издей баштайт да. Анан ошон үчүн мен кайра дагы айтып атам, жана жамаат биргелешип иштеш керек деп. Рас, мамлекеттин астында, өкмөттүн астында, элдин алдында социалдык өнүктүрүү министрлигине, жана биз айтып аткан ИДНге, билим берүү министрлигине ушул милдет тагылгандан кийин, ошол билим берүү министрлиги мугалимдерди биз алсак бир борбор деп алыш керек да. Ушул балдарга таалим тарбия берүүдөгү, айыл жергесинде болобу, шаарда болобу, негизги бир чордон да, бир ордо. Анан ошол мугалимдер эгерде демилген өзүлөрүнүн колуна алып,
мугалимдерди эмилгени колуна алып ошол эле идеянын кызматкерлерин, ошол эле айылдагы социалдык кызматкерди, ошол эле айыл аксакалын, ошол айылдагы жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн өзүнө тартып, ата-энелерди кошо тартып, демилге көтөрүп, могу эркинде момундай болуп атат. Могу шартты кантип чечсек болот деген бир маселени коюп, анан ар бир жолу жанагы бир эле мугалим жөнөкөй эле башкасын айтпай эле коелу. Бир класс жетекчи 30 ата-энеси бар. 30 ата-энени жок дегенде чогулушка чакырса 15 келет. Ошол 15 ата-эне келгенде, ошол 15 ата-эне менен отуруп алып, таалим тарбия берүү маселелери боюнча кеңеше турган болсо, анда таптакыр башка кетти. Анда ошол мугалимдин тегерегине жанагы ата-эне келип чогулат эле. Ошол мугалимдин тегерегине милиция кызматкерлери келип чогулат эле. Биз айтып атабыз, милиция кызматкерлери жанагынча балага мынча эле кызматкер болуп атат деп. Милиция кызматкерлеринин эң жакын жардамчылары ошол жамааттын мүчөлөрү да. Ошолор менен тартып эгерде биргелешип чогулуп иштешсе, эң сонун болот эле. Анан бизде мындай болуп атат да, ал боюнча мыйзамдар бар, токтомдор бар, жергиликтүү бийлик кагаз жүзүндө турат. Ошону айткым келип атат да. Ооба, ишке ашып атканда болуп атат. Мен сиздерди сындагандан алысмын. Чындыгында эле маселе жок. Ишке ашып атат. Директору айылды тарбиялап койгон директорлор да бар. Андайларды да айтыш керек. Мисалы, жакшы жактарын бар. Кыйын мектептин Эрлан мырза, мына ошол жерден үлгү кылып кайра бериш керек да, массалык маалымат каражаттары аркылуу жанагындай баланча мектеп жумуштан айдап ийдик деген ордуна именно ошол мектептин директорун алып келип ошонун кылып аткан ишин үлгү кылып көрсөтүш керек болот атпайбы? Эрлан мырза, ушул кошумча эмне коштуңуз? Биздин тажрыйба бар, аппарат институту, акыйкатчынын аппараты да 2011-жылы бир долбоор иштеп чыккан, ЮНИСЕФ эл аралык уюмдун каржылоосу менен зомбулуксуз мектептер деп долбоорлор ачылган. Ошол жерде окуучуларга бул зомбулук деген эмне деген маселелер боюнча түшүнүк берилген. Ошол долбоор 38 мектепти камтыган. 15 мектеби шаар ичинде, калгандары айыл жерлерден. 40 миңден ашуун окуучулар ошондой окуулардан өттү. 3 миңден ашуун мугалимдер тарбия неме болду. Түшүнүктүү Эрлан мырза. Эми ушул жерден баягы жерлердин баардыгында тиешелүү органдар өзүнө тиешелүү болгон, мойнуна жүктөлгөн милдетти так аткарып жатат деп айта аласызбы сиз? Жок, ал боюнча дагы биз башка бир ушул балдардын үстүнөн зомбулук болгондун себебинен мониторинг жүргүзгөнбүз. Кыргызстан боюнча айрыкча айтканда түштүк аймагында. Ошол жерде биз комиссия по делам детей дегендер бар жергиликтүү бийликте. Соцработниктердин, тем более ар бир айыл өкмөттүн орун басарлары ошол маселелерге жоопту. Ошолордун зомбулукка душар болгон уязвимый үй бүлөлөрдү аныктоону иш жүзүнө алып койгон эмес. Жакшы иш алып барылган эмес. Ошол себеп менен биз алып барган иш боюнча прокуратурадагы изилдөө негизинде чыгып биздин изилдөөдө көрсөтүлүп атат. Прокуратура тарабынан дагы ошол жооптоо жергиликтүү адам, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү аз да болсо баягы күнөөлөр бар. Түшүнүктүү, азыр бизге телефондук байланыш бар экен, ошол кишинин суроосун же ой пикирин угуп алып андан кийин талкуубузду уланталы. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Мен дагы 2-3 бала мектепке барат. Биринчиден ушул берүүгө чоң ыраазычылык билдирем. Жана ушул берүүнү баардык ата-энелер көрүү милдет эсептейт, керек болсо дагы кайталап бергиле. Бул көйгөй биринчи кезекте ата-эненики. Анан ал жерде айтып атат, укук коргоо органы туура айтат, эми сотрудниктердин, кызматкерлердин, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин саны жетишпейт. Билим берүү министрлиги да туура айтты. Бирок бүгүндөн баштап эмнени чече алабыз? Бүгүндөн баштап бир гана нерсе чечебиз. Ата-энелер жакшы нагылып балдарыбызды көзөмөлдө. Ушул гана нерсе эң чоң нерсе. Накы бүгүн сен Ренеп деген байкебизди атын тупатын кетирип коюп, сиздин оюңузду мен туура колдойм. Түшүнүктүү болду сиздин пикириңиз. Эми бул жерде көбүнчө ата-энелердин жоопкерчилиги боюнча айтышты да. Айтылып кетти да, тышкы мындай миграция көп деле жанагы
туруштук бербейт тиги буду. Мен ошого макул эмесмин. Мына Кочкор деле алсак, последний. А жерде, например, бир жаш өспүрүмдүн ата-энеси Бишкекте иштейт экен. Тайнедин колунда экен балачы. Ошо катышкан ошо кылмышка. Бирөөнүн энеси жок экен, атасы жок экен, энеси башка күйөөгө тийип кетиптир. Ал да тайгезин колунда экен. Дагы бирөөнүн вообще ата-энеси жок экен, чоң энесинин колунда экен. Анан алар деген аны көзөмөлдөй албайт да ал кишилер. Ал кечинде чыгып кете берет. Анан ушундай окуяга туш болуп атышат да. Бул мен ойлойм, ушундай нерселер жана ата-энеси тышкы жанагы ички миграцияга кетип калгандан кийин балдар көзөмөлсүз калып калып атат. Ооба, чындыгында баягы элде да айтат эмеспи, баланын туулганына эмес, турганына сүйүн деп. Андыктан баланын баскан турганындагы көзөмөлдөп туруу, анан каяка барып эмне ичип, эмне жеп аткандыгын байкап багы өзүнүн көзөмөлүнө алып туруу, бул ар бир ата-эненин милдети деп толук түрдө айта алабыз. Эмнени кошумчалайын деп атсаңыз эле? Кошумчалап кетейин, азыр айтып кеткендей эле жанагы ички тышкы миграциядан да тышкары жана талайга айтып кеткендей жакшы үй бүлөлөрдө азыркы учурларда ички иштер органдары рейд жүргүзөт. Анын ичинде биздин мугалимдер да ошол рейдине катышып калышат да. Канча балдарды карасаңар, ошол кээ бир учурларда жана интернет кафелерде жана интернет клубдарда балдарын атайын ошолорго акчасын төлөп ата-энеси ошолорго таштап кетип калган ата-энелер да болот. Ал нормальный эле ата-энеси, ошо ата-энеси Бишкекте турган же болбосо Ош шаарында же бир шаарчада эле жашаган, ошо баланы ошол жака таштап коет. А баланын курсагы ачкабы, же ал бала укташ керекпи аны деген эч ким аны карабайт. Андан тышкары дагы кээ бир ата-энелер балдарын чоң эле мисалы 8-9, 10 класстын окуучусун таштап кетет. Тиги майда балдар менен ошол бала тиги атасынын да ролун ойнойт, апасынын да ролун ойнойт. Анан кээ бир учурларда жана мектептин директорлорун урушканда, мен билем бир Кара Суу районунда бир мектептин директору мен эмне кылам деп ошо соседтерин эле мынтип таштап койгон балдар да болот да. Ошол дагы мисалы ал балдарда кандай зордук зомбулукка калып калышы да мүмкүн. Ошондуктан көп учурларда азыр милдеттүү түрдө биз азыр билим берүү тармагынан саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте жашоонун сергек мүнөзү деген здоровый образ жизни деген программа иштеп чыкканбыз 6-дан 11-класска чейин. Элементардуу түрдө санитария, гигиена, өзү туура тамактануу жагы, мисалы эртең менен кандай туруп, ошондой эмелердин баарын тең ошо бала билсин депчи. Эгер ата-энеси бере албаса, ошо элементардуу түрдө бул мектептер ошону тарбияласын деп. Талай мырза, эми сизге суроо, биз эми дагы бир маселе бар экен, бул жерден балдарга көп нерсе, эми уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың демекчи, биз көп чектеп атат окшойбуз. Мисалы ошол эле компьютердик оюндар болобу, же болбосо чет жактан келген кинолорбу, же интернеттен, анткени ал жактан көп баарда зордук зомбулуктун белгиси бар ар кандай нерселерди алыш мүмкүн да, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Ушул массалык маалымат каражаттары же болбосо интернетте кинолор болот атпайбы? Бригада деген кинону билесиңер, илгери чыккан кино. Баарыбыз эле бейлый болуп кеткен. Ошол кино бүткөндө, ошол кинодон кийин Москвада 6-класс окуп аткан балдарды эм алган, интервью алышканда 6-класс окуп аткан балдардан келечекте ким болосуң деп. Ошол жерде отурган балдардын 80% мен бригада болом дешкен. Анан кийин 20 жыл өткөндөн кийин ошол балдарды кайра таап, кайра сурак алганда ошонун жарымынан көбү бүт түрмөдө отурган. Себеп дегенде бул идеал болуп калды да. Эми азыркы бүгүнкү күндө жанагы себебин айтып атпайсызбы? Эмне себептен ата-эне карабай же болбосо кетип калып атат, ата-энеде жоопкерчилик мойнуна албай атат деген. Ошол ата-энелердин баардыгы бүгүн 90-жылдардагы балдар бүгүн канчада? Бүгүн ошолор ата-энелер 40-ка чыкты, 45-ке чыкты. 90-жылдары эмне болду эле? 90-жылдары үй бүлөнү таптакыр эле таштап коюп, элдин баары базарга чыгып кеткен. Ички миграция деген так ошол мезгилде аябагандай күчөп турган учур болгон. Эртеден кечке ата-энеси базарда жүрөт, баланы эч ким караган эмес. Ошол мезгилде мээрим жетпеген. Ошол мезгилде ата-энеден бир үлгү албаган бала анан бүгүнкү күндө өзү бала тарбиялай албайт да. Мен ошон үчүн кайра мектепке жабышып атканым ошол болуп атат да. Ошол ата-энелер бүгүнкү күндө бала менен кантип мамиле жасаганды билбейт. Ошон үчүн жана мектеп мугалимдери атайын билим алгандан кийин ошол ата-энеге кадимкидей үйрөтүш керек да. Жана зордук, зомбулуксуз тарбиялоонун ыкмалары, мээрим жетпеген бала эмне болот деп. Мына азыр практиканын өзүндө мындай да, эгерде үйдө айталык бир эрте чыгып кеткен, турмушка чыгып кетип атпайбы? 18-ке чыкканда, же болбосо 16-га чыкканда турмушка дароо чыгып кетип аткан кыздар, эрте үйлөнүп аткан балдар, проблема көйгөй эмнеде? Көйгөй көрсө изилдеп көргөндө, анализдеп бир 4-5 кызды мисалынан үйгө батпай калганда, үйдөн ага бир мээрим берген эч ким жок.
Адамга дайыма бир мээрим керек. Же жактыруу, же болбосо жактырбоо керек да. Анан ал мээрим жетпегенде ал мээримди эмне кыла баштайт? Көчөдөн издей баштайт. Мээрим керек. Ата энеден эч кандай мээрим албайт. Анан көчөдөн бирөө менен таанышат да, ал кичине ал мээрим берет, экөө бири-бирине мээрим бергенден үйлөнүш керек экен. Бизде болот. Турмушубуз башка болот деп жана үйдөн чыгып кетиш керек да. Көп балдардыкы кандай болуп атат? Эптеп эле мектепти бүтүш керек дагы, үйдөн чыгып кетиш керек. Үйдөн чыгып Бишкекке келиш керек, же болбосо башка бир жерге барып иштеш керек деп. Анан турмуш деген жана алар күткөндөй болбойт да, себеп дегенде экөө тең бири-бирине кантип мамиле жасаганды билбейт. Экөө тең мээрим алгандын ордуна биринчи мээрим бериш керек экенин билбейт. Натыйжада эмне болуп атат? Ажырашуу. Жалаң ошол азыркы бүгүнкү күндө 90-жылдагы балдар, кыздар статистиканы эгер керек болсо ажырашкандарды момундай кылып эсептеп көрсөңөр да ошондой чыгат да. Ошол балдардын баардыгы тең 90-жылдардагы 8-9 класс окуган балдар. Коштоласызбы Эрлан мырза? Талай мырзанын сөзүнө. Ушул көбүнчө мээрим жетишпей атат, баягы тиешелүү деңгээлде балдарыбызды көзөмөл жүргүзө албай атабыз дегенге. Эми ал ата энесинин дагы бир аз жоопкерчилиги бар. Мигранттар боюнча айта турган болсок, алар дагы тышкы мамлекеттерге чыгаардын алдын мыйзамда көрсөтүлгөндөй бир жоопту Бирөөгө тапшырыш керек. Бирөөгө тапшырыш керек. Ошонун милдеттерине такташ керек. Себеби кийин ал аякта жүргөндөн кийин баласыга бирөө жооп бергидей, кимден бирөөдөн барып талап кылгыдай ошол нерселерди кетерден алдын, Кыргызстандан чыгаардын алдын ошол маселени чечип кеткен болсо жакшы болот деп ойлойбуз. Албетте бул жерден да кошуп кетиш керек. Эми тышкы өлкөгө жыргаганынан же болбосо үйүндө жатып эрингенден чыгып кетип аткан жок, кабыргасы кайышып баягы жокчулуктун айынан кетип атат. Адилеттүүлүк үчүн ушул сөздү дагы айтып коюш керек да. Сиз сөз сурап аттыңыз. Талай айга кошулуп кетем, анткени деген азыр ички сырткы мигрант эмес, ошол эле жакшы жашаган, толук эле үй бүлөлөр деген, көп акча тапкан үй бүлөлөр миллион деген акчаны деген зарабатывать тауып, ошол баланы мисалы интернат же детский домдорго ошолорго бергенге көбүнчө муктаж кылат. Ошол баланы өзү карагысы келбей, ошол интернат же детский дом же жана сиз айтып кеткендей жеке менчик мектептерге тапшырган ата энелер да болот. А ошол бала интернаттан же болбосо жеке менчиктен мисалы кандай мээримди көрүп атат. Бала багуучу жалдай турган болсо дагы ошол көрүнүш болуп калабы ошондо? Ооба, ошондой да көрүнүш болуп калат да. Анан деген психологдор көбүнчө айтышат, ата энелерге бала жана өзүн өлтүрүү жана сактоо жагы бул милдеттүү түрдө ата энеден бир күндө бир 5 жолу жакшы сөз угуш керек. Мындай 5 жолу мындай жок эле дегенде ошо баланы башынан сылап, же болбосо бала менен сүйлөшүп, же болбосо баланын көзүн карап, курсагың токпу деп элементардуу эле ошо мындай жакшы сөздөр сүйлөш керек экен да. Ал андай учурларда миллион акча тапкан ата энелердин деле балдары өзүнө кол салып атат. Миллион тапкан ата энелердин балдары деле ошо рекетчиликке, зордук зомбулукка барышып атат. Урматтуу коноктор, азыркы учурда биздин талкуубуз аягына келип чыгып кетип атат. Эми балдар биздин келечегибиз экендигин эске алганда биз ар бирибиз жоопкерчилик түбүбүз деп ойлойм. Эми ушул жерден ар бириңиздерге суроо бергим келип атат да, эми ушундай окуялар болуп кетпеш үчүн, келечегибиз баягы кең болуш үчүн кандай кадамдарга барышыбыз керек жана ким жоопкерчиликти жоон терisi менен сезиш керек? Сизден баштасак. Биз деген ушул случайлар болгондон бери азыркы учурда биз деген жанагы координационный совещание бар. Полномочный представительство, мэрия, городов ошол жерге баардыгына жибердик биз предложениябыз. Ошол жерге бир киргизсин депчи. Хотя бы квартал сайын ошону государство органдарынын баарын чакырып сурашсын депчи. Эмне болуп атат ушул направлениеда депчи. Андан тышкары азыр бизде республика боюнча азыр элдер менен азыр жолугушуулар болуп атат. Ошол жерден да ушул тиешелүү иштер жүрүп атат. Азыр мен кошулуп кетет элем Талай экеге. Действительно баардык мамлекеттик органдар тыгыз байланышып чогуу иштесе ушунун баардыгы мен ойлойм бара-бара жоголот деп. Түшүнүктүү. Талай мырза, сиздин оюңуз кыскача. Бул жерде ошол өспүрүмдөр үчүн, балдар үчүн жалпы эле ар бир адам жоопкерчиликтүү да. Ар бир адам дегенде биз айталык, эми биргелешип иштейбиз деп атпайбызбы? Ошондо жөнөкөй эле мечитти алалы. Ошол мечиттин өзүнө канча деген киши барат. Ошол мечитте отурган эле жанагы имам болобу, ким болобу, ошол жерде ата эненин жоопкерчилиги тууралуу сөз кылса, ошол эле мезгилде ошол балага бир мээрим менен мамиле жасоонун, же болбосо бала менен тил табыша билүүнүн ыкмалары жөнүндө бир сөз айтып, түшүндүрүп эме кыла турган болсо, анда бул эмне дегенди айтып атат? Биз баарыбыз бир жанагы бир жакадан
тиги моюн бир жеңден кол чыгардык деп чогулуп биргелешип аракет кылуу жөнүндө сөз болуп атат да. Анан эмне кылыш керек? Ар бир адам мына азыр массалык маалымат каражаттарына деле кээде мындай болуп атат да. Ызы чуу болгондо гана чыга калабыз да, мен дагы айтам. Бизде жакшы мисалдар көп аябагандай. Жанагындай мыкты балдарыбыз жөнүндө, мыкты ата-энелер жөнүндө, мыкты мугалим жөнүндө, мыкты мектеп же болбосо эң мыкты жамаат бир айылдар бар. Сонун ушундай ынтымактуу. Ошолор жөнүндө кайра көрсөтүп, ошону бир дайыма мисал кылып турсак. Жанагы биз айтып аткан тиги эме ойноп атканда деп айтпадык, башында волейбол ойноп атып эле уруша кетишип, анан ошондон ары чырга айланып кетти. Волейбол ойноордун астында спорт деген эмне? Biz bol meyleşti emne өткөрүп атабыз деп туруп ошол балдарга бир сыйыр айтып, бүткөндөн жана байкайт ошол жерде турган эл. Ал жерде бул түшүндүрмөкмү, жада калса милиция кызматкерлерине кабар бербептир, ушундай иште иш чара өткөн милиция кызматкерине кабар бербей эле койсун, жана балдар жанагындай болуп атат да, чырдаша кетти. Ошол жерден кайра отургузуп алып, балдардын ичиндеги ачуусун чыгарып, түшүндүрүп туруп андан жиберип койгондо мынчалык. Сиздин оюңуз кыскача. Кошулам, себеби биз жана айтып кетпедикпи, балдардын, ата-энелердин укуктары жөнүндө баары жакшы эле билишет азыркы күндө, бирок ошол эле кезде милдеттерин жакшы билбейт деп айтылды. Ошол жаатта дагы көбүрөөк иш алып барылса, анан кийин талай мырза айткандай эле жакшы примерлерди, мисалдарды көбүрөөк элге жайылтып көрсөтсө, ошондо баягы бригада сыяктуу ойлор келбейт деп ойлойм да. Сиздин оюңуз ошончо. Жерден дагы бизде билим берүү тармагы менен ата-энелер тыкыз иштесе, ошол эле ата-энелер мектепке келип баласын кызыкса эле, мындай чыр-чатактар деген азаят деп биз айтабыз да, биз мектептердин өздөрүнө да айтышабыз. Эгер ата-эне менен тыкыз байланышсаңар эле, мындай мындай жаңжал окуялар деген жокко чыгат. Биз азыр деген бүт органдар менен азыр булардан жардам сурап атабыз. Азыркы учурларга жардам бергиле депчи. Буну да айта кетиш керек. Жана 8 министрликтер менен анан жергиликтүү органдар бизге жардам берген үчүн дагы азыркы учурларда мындай окуялар азайды деп айтса болот. Бирок тилекке каршы андай жаңжал окуялар чыгып кеткенине байланыштуу бул жерден дагы ата-эне менен мектептин байланышы жок деп айтып кетсе болот. Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, биздин студияга келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Азыркы учурда биздин убактыбыз дагы аягына келип жатат. Белгилүү бир педагогдордун бири мынтип суроо салган экен да, бала үйдө бала, ал эми мектепте окуучу, курбулардын арасында ким деп коомчулукка суроо салган экен. Дал ошол курбулардын арасында кандай жүрүшү, ким болушу эң биринчиден ата-энелерден көз каранды, андан кийин анан тиешелүү органдардан көз каранды болушу мүмкүн. Аман туруңуздар.